Созак районундагы Сайдулла Акбаров мектебинде 82 бала 11 класстын бүтүрүүчүлөрү. Алар келечекке кадам таштаган бул күнү акыркы коңгуроо салтанатына келишкен. Быйылкы бүтүрүүчүлөр негизинен 10 класска алганда биз тандоо жолу менен алганбыз. Баарына собеседованияны өтүшкөн балдар өтө билимге ынтызар деп ойлойм. 34 бала ОРТга тапшырды. Андан башка азыр угуп билип кеттиңер, көп эле окуучуларыбыз спорт менен, спорт мастерлери, олимпиададан райондун турунда 1-орунду алган окуучулар бар. Биз ойлойбуз быйылкы бүтүрүүчүлөр жаш эле ийгиликтерге жетишет деп. Билим ордосундагы бул күндө жаш жеткинчектерге ак тилектер айтылды. Өлкөнүн келечеги болгон мында бүтүрүүчү балдардын ар бирине аруу максаттарына жетишине мындагы билим берген ага эжелери тилектештиктерин билдиришти. Жалпы быйылкы жылы 82 11 класстын бүтүрүүчүсү бар. 350 9 класстын бүтүрүүчүсү бар. Билим деңгээли азыркы учурда 47-8 түзөт. Жалпы мектеп боюнча билим сапаты 47-8 түзөт. Созак районунда 101 мектеп бар. 11 классты 1814 окуучу, 9 классты 5193 окуучу аяктап жатышат. Республикалык жана облустук предметтик олимпиадаларда райондун билим көрсөткүчү дурус. 2024-2025 окуу жылында тарых сабагы боюнча республикалык олимпиадада район алдыңкы орунга чыккан. Бүгүн мына 26 май күнү саат 9-да бардык областтын аймагында жалпы билим берүүчү мектептерде акыркы коңгуроо салтанаттуу иш-чарасы өтүп жатат. Салтанаттуу иш-чарага Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад областындагы ыйгарым өкүлүнүн аппаратынын кызматкерлери, өкүл, жерлерде шаардык, райондук мамлекеттик администрациялардын жетекчилери, коомчулук, ата-энелер, ошондой эле жалпы педагогикалык коллектив жана чакырылган коноктор катышууда. Ал эми Жалал Абад облусу боюнча бүгүн 11 классты 10 миңден ашык окуучу, 9 классты 24 миңден ашык окуучулар аяктап жатышат. Агартуу тармагында эмгектенген мугалимдер, ата-энелер жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда салтанаттуу иш-чаралар 13 район шаарларда уланды. Келечекке кадам таштап турушкан бүтүрүүчүлөр үчүн акыркы коңгуроо кагылды. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Жалал Абад облусунан.